Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Бүгін биздин достордун арасында семейныйларында өзүнчө шернеси бар. Бүгүн эринсин шердеси. Бирок биз бойдоктор келип алдык. Жана юбилейлөрдүкү анан биз бүгүн аваз регистрация кылган экен. Могу Нурмат эрте эле келип алыптыр. Аваз менен Жүксүнден. Аваз менен Айданан регистрация кылып Кошуп коелу деп келдик. кошуп коюп анан кетебиз биз. Анан дагы бир жакшы жаңылык, Нурлан досубуз кыздуу болуп, азыр Нурланды күтүп жатат. Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Бұл 24 март окуясы. Анан азыркыга чейин абдан талкуулап келишет да, Акаев ошондо өлкөдөн чыгып кетпегенде кандай болмок деген жагында көп талдап жүрүшөт. Сиз өзүңүз кандай ойлойсуз? Сиз өлкөдөн чыгып кетпегенде окуя башкача өнүгөт беле? Мен 15 жыл президент болуп иштедим. Ошол 15 жылдагы эң татаал, эң кыйын чечим мен үчүн ошол 24 марттагы республикадан чыгып кетүү чечими болду да. Себеби мындай болду. Эми биз ойлогон эмеспиз ошол күнү Ала Тоо аянты толук жана криминалдар чогулат деп. Эми ал криминалдар чогулганын кийин ачык айкын болбоду. Өзүңөр билесиңер, мына мисалы Раматалык Баяман өзү парламентте чыгып сүйлөбөдү. Мына кечээки революциянын жеңишке алып келген негизги күч мен болдум. Мен 5000 аскер алып келип, анан жеңип чыкты. Ошон үчүн мага бийликтин бир бутагын бересиңер деп ачык айкын ошо парламентте сүйлөдү. Анан кийин президенттик шайлоого катышам деп атылып кетти. Туурабы? Эртең менен кабинеттен карасам, ошол жерде дүрбүдө бар эле. Көрдүк, ошол бир 15 миң кишинин ичинде 10 миңден ашыгы негизинен ошо криминалдар, көбүн ичирген, ошол криминалдын баарын ак үйгө каршы коюп койгон. Анан көп эле айтышты мага, ошол жардамчыларым, эксперттерим ошо айтышты: Аскар Акаевич, мына өзүңүз көрүп турасыз, бүт мына 10 миңден ашкан криминалдык элемент экен, буларга криминалга каршы күч колдонбосок болбойт деп. Анан ошо чындыгында мен үчүн абдан кыйын чечимге туура келди. Дагы белгилүү болду, эгерде Акаев күч колдонбосо,
кечинде сөзсүз өзүбүз кан төгүп, эртең анан кийин кан төктү деп анан кийин күрөштү улантышыбыз керек деген ушундай информацияны толук алдык. Бул сценарий кийин ошо Киевде дагы пайдаланышты, башка мамлекеттерде пайдаланышты. Кечиресиз, ушул сөзүңүздү бөлүп турам. Өлкөдөн чыгып кетүү маселесине келгенде, сиз кичи мекениңизге барууга же ошол эле Кыргызстанда башка бир булуң бурчунда болобу, же Бишкектин өзүндө эле калып, чыгып кетпей калууга мүмкүндүк болот беле? Ар тараптан ойлонуп, эң негизи мен кан төкпөшүм керек, элдин канын төкпөшүм керек. Эч кандай бийлик адамдын өмүрүнө татыбайт, ошондуктан мен кан төкпөшүм керек. Биринчи мен баарын айттым. Эң акыркы приказым дагы өзүмдүн мына охрананын начальниги айтты, ушундай: Оскар Акаевич, военныйлар все советуют применить оружие дегенде айттым. Не стрелять ни в коем случае. Не стрелять. Мына акыркы ошол өзүмдүн военныйларга айткан командам ушу болду. Анан мен чечим кабыл алдым, ушу республикадан чыгып келиш керек. Себеби мен Кеминге барганда, анан кеминдиктер көтөрүлөт, конфликт күчөмөк да. Анан тем более кечинде кан төгүшсө, кан төгүлгөндөн кийин конфликт өтө чоң масштабта эметилди. Ошон үчүн мен ойлодум, мен лучше пожертвую властью, республикадан чыгып кетишим керек. Ошентип дать возможность тынчтык жол менен жаңы бийлик келсе дагы, бирок кан төгүлбөсүн элге деп. Мына ушундай менин чечимим ушундай болду да. Анан туура эми күнөөлөп жүрүшөт, ушундай качып кетти деген, кийин күнөөлөштү. Ошондо Акаев күч колдонуп эле ошол криминалды тартипке чакырса болмок. Мына ушундай кийин көп каталыктарды, көп кыйынчылыктардан өткөндөн кийин эл ошентип айта баштады. Бирок мен ойлойм, ошо күнү туура чечим кабыл алгам деп. Себеби мына өзүңөр билесиңер, мына Аксынын окуясынан дагы урок болду. Мына ошол жерде кан төгүлүп, өзүң айткандай туура ошо мен президент болуп турган учурда ушундай эң начар окуя болуп калды да. Ошондуктан мен экинчи кан төгүлгөнгө жол бербешим керек деген чечимге келдим. Бул чечимден кийин сөзсүз ошол кан төгүлгөнгө чейин мен республикадан чыгып кетишим керек. Аскар ага, сиз сөзүңүздү айтып калдыңыз. Ошол күнү терезеден караганыбызда ичип алган, криминал деп. Криминал экенин сиз кантип көрдүңүз? Жо, маалыматта жеткизишти. Анан ошол жерде биздин охрананын адамдары, СНБнын адамдары ошолор арасында жүргөндө. Анан бирок дүрбү менен деле көрүнүп турду. Ошо дүрбү алып келишти. Дүрбү алып келип, мына көрүңүз, ишенбесеңиз көрүңүз. Мына булардын кебетесин көрбөйсүзбү? Булар ушу жөнөкөй адам эмес, мына криминалдар деп баары. Анан чындыгында эми криминал көрүнүп турат баары. Сиздин башкаруу учуруңузга туш келген Аксы окуясы 17 март күнү болду эле. Аксы окуясында жанагынча адам тилекке каршы жарыкчылык менен кош айтышты. Бул сиздин башкаруу учуруңуздагы мындай абдан бетке чүркөө болгон окуя болуп калган эми ачуу чындык. Атуу жөнүндө буйрук чын-чынына келгенде ким тарабынан берилген? Туура айтасың, иним. Ошол мен президент болуп турганда эң ушундай эң татаал ошол окуя болду, Аксы окуялары. Мунун баары толук талкууланган, күнөөлүүлөрдүн баары жазасын алган. Ошол кезде өзүңөр билесиңер, бул атуу жөнүндө эч кандай команда берилген эмес. Мунун баары өздөрү атып ошону. Анан кийин жаба башташты да. Ошондо баары такталып, Совет Безопасностьтун ачык өткөзүп, баарын докладты бүт эл уксун деп, эл угуп, баарын ошондо канааттанышкан. Ошо комиссияны башкарган Танаев
абдан адилеттүүлүк менен баарын талдап чыгышып, күнөөлүүлөрдүн баары аталып, жазасын алган болчу. Анан атуу командасын эч ким берген эмес. Тем более жетекчилердин ичинен эч ким андай атууга маселе бермек эмес. Мен айтар элем, мына бул маселе жөнүндө Бекназаров өзү кийин генеральный прокурор болуп, өзү изилдеп, анан айткан. Мына аксы окуяларына эми тактап келдик, мына Бакиев күнөөлүү экен деп. Себеби Бакиев ошондо премьер-министр. Анан ден соолугум начарлады, оорудум деп, мен ошондо сырт мамлекетте расмий сапар менен жүрүп келдим эле. Анан ал киши Бишкекте жумушта эмес, Жалал Абадта санаторий бар болчу. Ошо санаторийде как бы лечение алып жатыптыр да. Анан ошо Бекназаров айткан, буга ошол Бакиев күнөөлүү экен деп. Кыргызда бир жакшы сөз бар го, ала кушту атынан аташ керек деп. Кылмыш же коррупция тууралуу сөз болгондо, анын суммасы же кайсы бир адамдардын ысымдары аталууга тийиш. Ушундай жагдайда сиз акыркы мындай бүтүм же жыйынтыгыңыз катары өзүңүздүн аксы окуясына ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Эң негизги ошол атууга. Эми бардык деталдар эсимде жок. Аны эми 20 жыл өттү. Акыркы 15 жылда мен Россияда жүрүп атам. Ошо фамилия бары. Бирок муну оппозиция өзү уюштурду. Ошол оппозиция уюштуруп, өздөрү кан төгүп, иши кылып президентти отставкага чыгарыш маселесин көздөшкөн деп эсептеймин. Кийин ошону мына Бекназаров өзү айтып чыкты, ушундай версиясын. Мына Бекназаровдун версиясы жөнүндө жаңы эле кеп кылдык. Ал жерде Бакиев жөнүндө кеп жүрүп атат да. Бакиев сиздин өкмөттү жетектеп турган өкмөт башчы катары ал оппозицияга тиешеси болгонбу? Сөзсүз болгон. Сөзсүз болгон ошо да. Мен отставкага чыксам, Бакиев премьер-министр карат сразу биринчи жетекчи болмокто. Анын максаты ошондой болгон, тезирээк президент болуш керек. Себеби кийин 2005 жылы өзүңөр билесиңер, төңкөрүштү башкарып, анан кийин президент болуп шайланбады.